деле киши билбейт, мен ооруп калгамдычы. Анан кайрымдуулук концерт өткөрүү чечимин кабыл алуу кыйын болдубу? Ошол убакта Жолдошум аябай көп өмөт калды да, ооруп, кыйналып үйдө жатып. Бөйрөк жетишпестиги болуп калат го кыргызча ушундай. Тим студентиңиз алып алган турбайсызбы? Атам донор болуп берген да. Жолдошум да башында кичине тартынып өмөт өттү. Берекем айым күнүм деп, Гүлжан бетиңден сылар күн келет. Аяп кеттим бегес. Эң чоң жөлөгүм да ошол Элиза. Саламатсыздарбы, жалпы Solo Media YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүн кайрадан сиздер менен жакшы бир үй бүлө менен маектешүү алдында турабыз. Бүрүс алдыда кайрымдуулук концертке болгон даярдыктары тууралуу, үй бүлөнүн кантип бекем болушу тууралуу көбүрөөк кеңеш сураганга аракет жасайлы. Бүгүн бизде конокто Рахат агабыз жана Элиза. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер. Ушундай кыштын чилде учурунда убактыңыздарды бөлүп келип бергениңизге чоң рахмат. Бүгүн Бүрүс Ырдайлага концерт тууралуу сүйлөшөлү, жакшы максаттарды коелу. Келиңиз, концертке болгон даярдыктар кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу Solo Media YouTube каналынын көрөрмандары, жалпыңыздарга салам айтам. Келе жаткан концертке даярдык дайынданып жатабыз акырындан. Уюштуруу жагын мындай өзүбүз колго алып, ал жактын оорчулугун да билип атабыз. Уюштурган деле оңой нерсе эмес экен. Спорт сарайы менен сүйлөшүп, билеттерди чыгарып, ырчылар менен ким барарын тактап, бул да чоң жумуш экен. Аракет кылып атабыз буюрса. Буюрса кыргыз элине эмгеги сиңген ырчыларыбыз, атактуу ырчыларыбыз, мыкты ырчы жигит кыздар жардам берип келип ырдап берген атышат. Буюрса билеттерибиз дээрлик өтүп калды. Буюрса 3 эле күн калды концертибизге. Анан билеттин баасы болгон 350 сом. Жана ушул туугандарыбыз, бизди тааныгандар, башка тааныбаган адамдар да бизди аябай колдоп жатышат. Билет алып 50-дөн 100-дөн алып сатышып жардам берип жатышат. Ким кандай колдоо көрсөт, колубуздан кандай жардам келсе, ошонун баарын бизге. Саймадан супер сунуш. Кубаттуу гигабиттик жаңы муундагы Wi-Fi роутер. Секундасына 1 гигабитке чейин супер ылдамдыкты колдоо. Ар түрдүү диапазондогу 2 Wi-Fi тармагын жөндөө мүмкүнчүлүгү. Үйүңүздүн каалаган бурчунда туруктуу интернет. Жана ушуну сиз премиум 500 плюс ОТВдын супер ылдам тарифин кошууда таптакыр акысыз аласыз. Күтүүнүн кереги жок. Сайманы кош. Жардам көргөзүп жатышат да. Аябай ыраазы болуп сүйүнүп атабыз. Жакшы. Негизи эле буга чейин башка сайттарга да интервью берип жүргөнсүздөр. Анан келиңиз, ошол өзүңүздүн диагнозуңуз кандай? Бул оору менен канча жылдан бери алышып келе жатасыз? Анан кайрымдуулук концерт өткөрүү чечимин кабыл алуу кыйын болдубу? Бул негизи көп деле киши билбейт. Мен ооруп калгамдычы. Мурдакта 2 жумушта иштебесек да бир жумушка барып иштеп эле жүрөбүз. Ооруп калдым деп эле жата алган жокпуз. Үй бүлөбүз багып, аракет кылып дегендей. Анан көчө ошо концерт коюп неметкенде кошуналарга да билет таратып жүрдүк да, ошондой бир 4-5 үй эле мындай үйлөр негизи билбейт экен да, мен ооруп калганымды. Кайсы бала дешип. Ошол оорубу деп көрөм. Диагнозуңуз? Диагноз бул неме? Бөйрөк жетишпестиги болуп калат го кыргызча ушундай. Гломерулон нефрит деп коет экен. Бул ковидтен кийин красный зона учурунда мен красный зона пневмония болуп чыгып калгам, анан ошол жактан ушундай бөйрөк отказ берип, ошол ооруга. Жолдошум экөөбүз үйлөнгөндөн кийин, буюрса үйлөнгөнүбүзгө аны да айта кетейин, 5 жыл болот, 20-февралда концертибизге бир күн калганда. Анан биз үйлөнгөндөн кийин эле ошо кызым кош бойлуу болчумун. Кызым төрөлгөн күнү жолдошум гемодиализге жатып калганда, ошол күнү кызым төрөлүп калды, жолдошум жаткан күнү.
Биз сүйлөнгөндөн кийин эле карантин болуп калды. Анан ошол убакта Жолдошум аябай көп өтүп калды да, ооруп, кыйналып үйдө жатып. Ушинтип отуруп, анан красный зонага түшүп калды. Анан красный зонадан анан ошо диализге түшүп, кызым төрөлүп, кызым аябай бизге Жолдошум аябай чоң дем күч берди да. Азыр ошо кызыбыз 4кө чыгып калды буюрса. Жакшы. Байке андан кийин дарылануу же мындай эң мыкты деген врачтарга көрүнүп, жыйынтык болгон жок балардан? Мунун бир эле жолу бар экен, ошо канды тазалап турат экен гемодиализ аркылуу. Мындай дарыланып кетүү мүмкүнчүлүк, чыгып кетүү аппараттан мүмкүнчүлүк дээрлик жок экен да. Болгону бөйрөк алмаштыруу керек экен, жолу ошол экен. Демек сиздики бөйрөк алмаштырат буюрса, донор жагы кандай? Атам донор болуп берген да. Негизи башында ушу пересадка жөнүндө көп неметким келчү эмес. Баргандан неметип элечи, үйдөн бирөөнүн бөйрөгүн аш керек да. Аны деле булар айтса эле неметирчүмүн. Уккум келбей эле. Анан акыркы жыл неме болуп баштадым, кичине келгенде эс үч жоготуп ушундай кыйналып баштадым да. Анан ошондо ушулга барууга туура келди да. Жанагынтип бөйрөгү туура келеби деп текшерүүдөн өттүңүздөр да? Ошо жастан бери эле жүрөбүз. Ошо негизи бул жакта кылалы дегенбиз. Кыргызстанда негизи болот деген. Бекер болуп калды деп атышпады эле. Деген ошо жастан бери эле жүрөбүз. Анан кандай себеп экенин билбейм, улам бир шылтоо болду же билем, бизге мүмкүнчүлүк болгон жок бияктан калган. Ошон үчүн анан бир күн эле ошо келинчегим бир кыйналып келген күн эле ушинтип телефондон жазап туруп эле ушундай чыгарып ийди. Анан ошол менен эле чыгып кетти да, ошо ураган жөнүндө. Ага деле баары оңой эмес экен да, айткангачы. Биз баягы уят, эл эмне дейт деген нерсе. Биз Жолдошум ошол кыйнал эмеден аппаратта жатышты эле оор да, 4 саат 5 саат күнүнүн көп эле ошока кетет. Анан келип кыйналып, жана видеодон көргөнүңүздөрдөй кыйналып калат, давлениясы түшүп, эс үчүн кээде жоготконго чейин барат да кээдечи. Анан ошону көрүп, возможность, мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин ушундай элдерден жардам сурайлы деп. Бирок биз атайын сейф деп Instagram баракча ачпай эле, кээ бир айтып атышты да, ушундай ачпайсыңарбы, мындай кылбайсыңар деп. Колубузда кандай мүмкүнчүлүк болсо, ошонун баарын эле колдонуп, өзүмдүн катталуучуларым аз да болсо бар, ошол чыгарып, репост кылып чыгып койгула деп тууган тааныштарыбызга бөлүшүп, ошентип ушу чечимге келдик да. Анан Жолдошум да башында кичине тартынып эметип атты, кантип эметебиз депчи. Анан мен колдоп, көндүрүп, бир күн эле ошону чыгардым. 20-декабрда эме кылдым да, ошо видеону жазып чыгарып, сборду ачтык десек болот. Негизи эле азыр эми оорунун саны көп, тилим келбеген оорулар көп. Негизи мындай нерседен Кудай сактасын, бирок ошол оору менен ооруп атам деп айтуу, айрыкча эркек киши намыс деп бекинип жүрө беришет го. Жана суроомо жооп албай калдым, баягы кайрымдуулук концерт өткөрөм деп чечим кабыл алып. Башында негизи мен макул деле болгон жокмун да, Элза чыгаргангачы, анан болбой эле кыйналып келген чыгарып салды да. Эми бир четте андан кийин анан көнө түштүк. Элдердин колдоосун угуп, көп кишилер, туугандар, тааныбаган эле көп кишилер аябай жазып, чалышып, көп киши чалды аябайчы. Жардам кылганда ошондо араң неметтим, макул болдум. Концерт буга чейин Токмокто өткөрдүк, анан бул экинчи концерт болуп атат да. Негизи эле ал пересадка боюнча канча сумма керектелип атат, анан ушул кайрымдуулук концертке келип мен ырдап берет элем дегендер сурантпай эле макул болуп атышабы? Ооба, ал жагынан өзүбүз деле ушул чөйрөдө жүргөндүктөн келип ырдап беребиз дегендер көп эле болуп атат.
ошо баягы кыргызга атагы чыккан ырчын көп эле келип берген да, буюрса. Ошо ал жагы ушундай. Суммасы канча? Суммасы орточо $25,000 экен да. Расход. Демек дал ушул сумманы чогултуу азыр кандайдыр бир пайызы чогулгандары барбы? Анткени көпчүлүктөр мен ушул кайрымдуулук жагында көп жылдан бери жүрөм. Ушинтип кайрылуу жасаганда эми жакындары жок бекен, мал сал жок бекен дегендер бар да. Өздөрү канча пайызын чогултуңуз экен дегендер. Туугандарыбыз көп суммадан жардам берди мындан. Андан тышкары тааныштарыбыз, андан тышкары эл дагы жардам берип атат. Азырынча сбор кичине токтоп турат го дейм, э? Концерт менен жүгүрүп жүрүп сбор деле кылган жокпуз. Могу концерттен машинамды сатыкка чыгаргам, анан бирок азыр концертке кичине жетишпей калып, кайра сатыктан алып коебуз да машинамды. Концерттен кайра машинам да сатыкка чыгат ошондой да. 50% бар. Ошо тууган, тааныш, дос, айылдаш дегендер бар эмес, ошолордун жалпы кыргыз элинин жардамы менен ошо 50% чогулду да. Баардыгы бирип. Эми концертибизди буюрса ийгиликтүү өткөрүп алсак деп турабыз. Жакшы. Келесиңер дагы бир ырдап бериңиз, андан кийин маекти уланталы. Урматтуу Бишкек шаарынын тургундары, ата мекенди коргоочулардын күнүнө карата 22-23 февраль күндөрү Мундус чайханасы сиздер үчүн чай концертин тартуулайт. Кеченин коноктору 22 февраль күнү кыргыз эстрада жылдыздары Гүлсина Чотонова, Ильяз Абдразаков жана Паскаль. Ал эми 23 февраль күнү Роза Шакирова, Ханбек Закиров жана Гүланда. Ошондой эле майрамдык концертте Марал бичилер тобу коштойт. Сиздер үчүн кызыктуу оюн-зоктор уюштурулуп, баш байгелер Алматы жана Ташкент шаарларына жолдомолор ойнотулат. Кеченин көркүн ачкан албарчылар Эржан Муратов жана Замир Кайназаров. Жылмайып пастале гүлгөнүм, жыргалы белең дүйнөмдүн. Жылмайган ошол күлкүңгөн ай, жылынып жүрөм сүйгөнүм. Жылмайган ошол күлкүңө, Гүлжан жылынып жүрөм сүйгөнүм. Атырдай жытың алып келет, айдарым соккона муздак жел. Берекем айым күнүм деп ай, бетиңден сылар күн келер. Берекем айым күнүм деп, Гүлжан бетиңден сылар күн келер. Сагыныч кусали курусун, сагынган кезделе күн узун. Самайын тиктеп сылачуң ай, асмандын тиктейм булутун. Кабарың айта бар чудай, Гүлжан асмандын тиктейм булутун. Асмандын ай тиктейм булутун. Сонунага. Концертте буюрса өзүбүз ырдайбызбы? Буюрса келечегим ырдайт, анан кызым ырдайт го. Кызым ырдайм деп дайындалып атат. Демек сиз ушул музыка тармагында көбүрөөк эмгектенип, андан сырткары эки жумуш деп калдыңыз. Кайсы тармакта да эмгек кыласыз? Ошо музыка тармагында эле эки жакта сабак берчимин да мурун. Азыркы учурда бир эле жакта өтөм. Азыр кичине больницага 3 күн барып калганга убакыт да жетпей, кичине алып жетпей калат экен да. Азырынча бир жумушта. Негизи башка
мындай жакшылык өтүп көрсөң деле, башка оор түйшүк келсе деле, кимдин ким экени мынтип терилип калат го. Ушул нерсени байкадыңызбы? Ал нерсе байкалып турат экен. Ушундай немете. Баягы немеге Кызыл зонага чыгып калганда да көп досторубуз барып канын тапшырды, тияктан кан азайып кетип, ошо жакшы досторубуздун, жакшы туугандарыбыздын поддержкасын сезип турдук ошол. Азыр деле сезип атабыз. Сиз айтыңызчы. Мындай биз сырттан жакшы байкайбыз да, кимдин ким келатканын. Ооба, айымдар ушундай болобуз да. Эми күйүп бышып бизди такыр эле тааныгандар Инстаграмдан көрүп жазып, мен мынча билет сатып берейин келгиле, чогулуп калса экен деп такыр эле мындай бизге тиешеси жок адамдар ушунча аябай деп мындай ыйлагың келип жүрөгүң ооруп, жүрөгүң сызылып калат экен. Анан эми тааныгандардан деле эми кээ бирөө чалып сурап койгонго деле жарабайт деп тиги жолдошума өтөрүм. Гүлүпчү анан эми элчи эме бололчу депчи. Эмне кылабыз эми башка карачы тааныбаганда ушунча атса аябай эле сүйүнө береличи депчи жыргап. Ошо негизинен баары жакшы, баары колдоп ушунча атышат. Аябай ыраазыбыз. Сонун негизи эле жакын адамдарың ооруса, жаныңды бергенге даяр болосуң. Анан бул учурда кандай оор түйшүк келбесин, колуңдан, бутуңдан, колуңдан алып жардамдашкан жарың болгон жакшы эмес бага. Анан жубайыңызды көрүп кээдимде аяп кеткен учурлар болуп атабы, ушунда кыйнап коюп атам деген учурлар. Ооба, ал нерсе болот. Анткени мен кыйналып калган учурда негизи келинчегим эле көрөт да. Көп киши көрбөйт. Ата-энем деле көрбөй алат. Немеден келип түнчүндө кыйналып чыксам деле ушу көрөт анан. Ооба, аяп кеттим бегес. Неме Кызыл зонага чыгып калганда да негизи аябай кыйналдым да башында. Чөөрдө дагы анан күнү түнү уктабай калгам. Ошондо мен менен кошо күнү түнү уктаган жок да. Мен карап неме
ошо төрөйүн деп калган деле келип калган болчу. Ошого карабай ошо күнү түндөп менин жанымда отурду. Мен эң чоң жөлөгүм да ошол Элиза эң чоң мени ар дайым жөлөп турган, поддержка алган кишим ошо Элиза да. Бирок кээде мырзалар көбүнчөсү кыз кишини, аял кишини алып атканда бул менин аманатым, мен буга наоборот коргоочу болом, колдоочу болом деп алат эмеспи? Кээде өзүңүздү мындай ыңгайсыз сезип кеткен учур болобу? Ушуга жүгүм тартып атам го деген сыяктуу. Ооба болот, андай нерсе да болот. Андай нерсе болот, бирок негизи артпаганга аракет кылам көбүнчө. Келинчегим эмнени айтса ар дайым колдоп турам, жардам берип турам келинчегим айтканда. Сонун негизи эле көп адамды тарттык да, көп адам менен баарлаштым. Оюкмуш бекем үй бүлө менен дагы, эки жакта жүргөн үй бүлө менен дагычы. Анан көбүнчөсү ошол анча-мынча ооруп калган учурда басып кеткен жубайларды көп көрдүм да. Аял киши ооруса эркек киши кетип калат, же эркек киши ооруса аял кишини басып кетип калгандарын көрүпчү. Негизи эле ушул үй бүлөнүн жакшылыкта дагы, оор сыноо келсе дагы бекем болушуна эки адамдан эмне керек агай? Бул неме болуш керек, эң негизгиси эле бири-бирин жакшы көрүүсү болуш керек, сүйүүсү болуш керек. Бири-бирин түшүнүүсү, ошо эми адам негизи бири-бирине дал келүүсү болуш керек. Дал келбесе кичине оорураак болуш керек. Ар кандай оорчулук нерседе бири-бирин жакшы көрсө, колдоп кете берет деп ойлойм. Жакшы, ушу мага дал келет экен деп канча жыл бияка жүгүрдүңүз, же бул жаксызга жүгүрдү? Кимге жүгүргөн билбейм. 19-жыл мен окууну бүттүм, консерваторияда болдум. Анан ошондо Бибисара Бейшеналиева мурдун институт, кийин университет болуп калды. Университетте сабак берип калдык. Анан ошол жерде Элиза окучу да. Ошол жерде ошо студентиңизди алып алган турбайсызбы? Эми ошентсе деле болот, бирок булардыкы башка кафедрада окучу да. Жакында турмуш жолун аттанат элем. Же болбосо эки тандоонун ортосунда тургандар болсо, агайым 2-3 жылдык же болбосо 4-5 жылдык стаж менен кандай кеңеш беребиз? Ооба, биздин буюрса турмуш курганыбызга 5 жыл болот экен. Мен биринчи эле мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деп деле мындай кеңеш бере албайм. Ар кимге өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү угушуңар керек. Жүрөгүмдү угуп, бат эле экөөбүз бат эле чечим чыгарганбыз да, үйлөнөбүз деп. Анткени кандай десем, экөөбүз үйлөнгүчөк деле бир да мындай таарынышып урушпап турбуз. Азыр деле экөөбүз такырышпайсыз? Жок, такыр мындай тылтыңдашып кетебиз да, атайгындай урушуп, анан бир жакка кетсек дагы мындай ашып кетсем да 10 күн жүрөм го. Кайла артыма барып алат же азыр тем более балдарыбыз болгондон бери алыс көп жүрө албайбыз да. Эми Турцияга кетип калсаңыз кантебиз деп ошентип эле кызым сагыныбызга мынчалык алыста кеткен болуп көргөн эмеспиз да. Ошо жүрөгүңүздөрдү угуңуздар, сүйлөшүп жүргөндө эле билинет го, негизи. Сиздерге мындай мамилесинен эле жолдошум мага бирдай сен деп да айтып көргөн эмес, мындай. Бирок ошол убакта мен дагы ошентип турам. Бири-биринерге бир эле жактан болбойт да, эки тараптан. Эркек бала жактан да, кыз тараптан да. Бириңерди күтпөй, мамилени мага мындай кылыш керек дебей, силер наоборот сүйүнүп берсеңер алда берет. Ошентип эле айтмакмын. Сонун. Келиңиздер анда ошол буюрса биз дагы барат элек, аз күн калса дагы аракет кылат элек дегендерге кайсыл реквизитти сунуштайбыз, кайсыл жакка кайрылса болот? Өзүмдүн эле Instagram баракчамды айтып кетейин. Элиза Абдраева деп издесеңиздер, Instagram баракчама жазыңыздар. Ошол жакта толук маалыматтар бар, реквизиттер бар. Номер айтып койду. Номерди айтып берем. 0702 708 607. Ушул номерде М-банкта бар. Ушул номерге байланышсаңыздар болот. Жакшы. Рахатка келиңиз, ушул маегибизди өзүңүз жыйынтыктап бериңиз. Буту колусу отуруп, алдында тамагы туруп жашоого нааразы болгондорго кандай кеңеш айтасыз? Эме да,
негизи жана суицид тыюу деген нерселер болуп кетет го. Бул нерсе негизи ооруган кишилерди больницада жатып көп көрүп атам да. Ал кишилердин арасында негизи болбойт экен да. Андай нерселерчи, мен ооруп калдым деп өлүп калган кишилер деле негизи болот. Сол кишилер да болот экен да, эң таң калыштуусучу. Бул баркын билбегендик болуш керек дейм. Өзүнүн ден соолугунун, өзүнүн Кудай берген нерсени баалабагандыгы деп ойлойм. Эң негизгиси адам өзүнүн бир эле жашайт да. Эң керектүү нерсеси бул адамдын өзүнүн ден соолугу эле экен да негизичи. Ден соолугу болсо тамактын деле таамы кызыксыз, красный зонада жаткандачы бир 2-3 күн аябай кыйналган күнүмдө негизи үй бүлөңдү деле унутуп калат экенсиң да, адам ооругандачы. Анан ошо эң баарына каларым ошо ден соолугун эле карасын дедим. Ден соолугун бааласын. Бар нерсени бар нерсени баркын десин. Келиңиздер баарыңыздарды 21 февралда болуп турчу Кабол Кожомкул атындагы спорт ордосунда күтөбүз. Жана ошондой эле учурдан пайдаланып бизге көмөктөшүп, бизди тааныбагандар деле билип билбегендер деле көмөк берип атасыздар. Баарыңыздарга чоң рахмат. Үй бүлөбүздүн атынан ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин да жалпы жамаатыңыздарга, сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип колдоп, ушундай күндөрдө бизди тааныбасаңыздар дагы ушундай эфирлерге чакырып, жардам көрсөтүп жатканыңыздарга чоң рахмат. Буюрса кийинки маекте операция ийгиликтүү өттү деп өзүңүз жаркылдап эл сайымга сөз бербей, ыр бербей өзүңүз ырдай турган болуңуз ага ишенебиз. Анткени жакшы ниет кылсак баардыгы орундалат. Көптү көрсө көл болот деген сөз бекер айтылып калган эмес. Анықтан келиңиздер, агайыбыздын жакшы болуп кетишине биз дагы салым кошолу. Солу медиа порталы кош бир кочак чыйра албасак дагы дал ортодо көпүрө болуп жардам бергениңизге кубанычтабыз агай. Кийинки берүүдөн буйруса жакшы маанайда көрүшкөнчө.